Assalamu alaikum, urmatlı bizden kanalın görücüler, urmatlı dostlar. Bugün 31 iyul, güngo cuma, bugün Kurban ayt, barыңızдарdı Kurban ayt bayramыңızдар менен. Bugünkü çıkarılışta Koreya өлкөсүндө Чаңёң деген шаарда biz Кудай буйруп насип кылып Kurban ayt namazын окуп жатабыз. Бул Чаңёңдогу шаардын бир кичинерээк шаар. Мынау көрүп турган зданияда Достук деген мечит бар. Азыр көрүп турасыздар. Мынау Топматынын жанында биз мына көрүп турган силерге көрсөтүп аткан Кургойдун эле жанында. Кореяда жүргөн мусулман бир туугандар ушул жерге келип ибадат кылсаңыздар болот. Бул жерде жана кыргыздардын бир туугандардын ашканасы дагы бар. Халал ашкана дагы бар. Достор, мен сиздерге ушул жерден тартып баштаганын себеби Кореяда жүргөн мусулман бир туугандарга түшүнүктүү болсун деп тартып баштадык. Мына азыр Кудай буйруса саат 5:30-6да намаз окулат. Мына достор келе баштады. Бизден намаз окуй турган бир туугандар. Азыр көрөсүздөр чекеден. Мына достор, Курбан айт окуганы жамаат келе баштады Кудай буйруса. Мынал өзүңүздөр көрүп турган мынал Достук деген ушул мечит. Мен сиздерге жакындатып көргөзөйүн. Достук деген ушул мечит. Мына бир туугандар келе баштады. Көрдүңүздөр, ушул зданиянын 3-этажында мечит бар. Ушул жакта буйруса Курбан айт намаз окулат. Азыр намазда дуа кылабыз иншалла. Мына достор, мында дагы машиналарда бизден мусулман бир туугандар келе башташты. Бул жерге бир аз машина койдурбастан бул жигит коруп турат. Себебинде машиналар толуп кетпестиги үчүн ылдыйракка коюп, анан пешком бул жака басып келе атышат. Азыр Кудайым буйруса жарым сааттан кийин бул зданиянын ичинде азыр киребиз. Ошол айт намаз окулат. Достор, азыр келе башташты. Биякта да келе атышат адамдар. Маскасы жокторго эскертүү айтып атат. Ва алейкум салам. Эскертип айтып атышат. Ичкерге маска кийип алыңыздар. Маскасы барлар. Маскасы жокторго ичкериде маска алынып коюлган. Ошондон кийип алыңыздар деп эскертип айтып атышат бул жакта. Коопсуздук үчүн. Ичкеридеги масканы азыр сыртка алып чыгып, маскасы жокторго маска тартыла баштады. Таратыла баштады. Ар бир адамга эскертип, ичкериден маска кийип ал деп айтып кайра масканы эшикке алып чыгып, эшикте тарата баштады. Масканы кийип, бул жактан азыр кирип баратышат. Ушундай достор. Маскалар бирден таратылып башташты. Кудай буйруса ушул жака азыр кирип намаз окуйбуз. Азыр Кудай буйруса ушулар менен биргеликте ичкериге кирип, ичкеридегилерди көрөлү иншалла. Ассаламу алейкум, айт мубарак. Мына бул жакта ар бир кирген мечитке кирип аткан адамдардын температурасын текшерип, андан кийин киргизилип жатат. Ассаламу алейкум. Айт майрамдар менен. Рахмат. Бисмилла. Мына көрдүңүздөр. Ай, адам көп. Ассаламу алейкум. Бул жакта антисептиктерди дагы коюп койгон. Жана ушундай эле мына бет каптарды дагы ичкериде дагы коюп коюштур. Бул жакта дагы антисептиктер бар. Адам аябай көп. Бул жакта дагы адамдар бар.
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам "Я Расулаллах, бул курбанчылык кылгандан бизге кандай пайда?" dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, ошол сиздер союп турган жандыктын кылы дагы бир кылына сооп берет экен Аллах Раббы. Бир кылына бир сооп. Бир жүнүнө бир сооп. Кой союп турган болсо, эчки союп турган болсо, ошол эчкиде канча кыл болот, койдо канча жүн болот, ошончо Аллах Раббы сизге сооп жатат. Ошонун койдун же эчкинин мүйүзүнө, салмагына, этине, канына канча килограмм чыкты, ошонун баардыгы кыяматта тараза коюлат дейт. Ошон үчүн бул курбанчылык ар бир адам бир кой сойзо болот, бир эчки сойзо болот. Ал эми 7 адам болуп бир уй, бир төө, бир адамдан 7 адамга чейин эгер уй менен койду төөнү сойгон болсо, ал эми майда жандыктан кой менен эчкини бир адам гана тиешер болот. Ошон үчүн булардын жаштары, эчки сое турган болсо 1 жаштан жогору болуш керек. Кой сое турган болсо, эгер породасы жакшы чоң боло турган болсо 6 айдан жогору. Ошо 6 айлык козулар 1 жылдык койдун же 1 жылдык эчкинин көлөмүндө болгон болсо, ошол 6 айдан жогору козуларда сойсо болот. Анан уйдан 2 жаштан жогору торпок болсо да болот, эркек болсо да болот, бука болсо да болот 2 жаштан жогору. Ал эми төө 5 жаштан жогору болуш керек. Анын да төөнүн да эркек ургачысы, уйдун да эркек ургачысы, койдун да эркек ургачысы, эчкинин да эркек ургачысы болуп 8ти курбанчылык кылганга болот иншалла. Анан булардын дагы чоңун кандай малды курбанчылык кылыш керек? Семизин, чоңун азаларынан 3төн 1 жок болбош керек. Эгер азасынан 3төн 1 жок болгон болсо, аны ал курбанчылык өтпөйт. Кулагынын 3төн 1 жок болсо, мүйүзүнүн 3төн 1, куйругунун 3төн 1, көзү көр болсо, тиши сынык болсо, чолок болсо, арык болсо, ал курбанчылыкка жетпейт. Ошон үчүн дене кары соо, семиз, чоң, картаң эмес эмени курбанчылык кылыш керек. Ошон үчүн иншалла бул курбанчылык кылып биз Аллах Таалага жакындайбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сиздерге кандай эме кылган, ушул үммөттүн артынан курбанчылык кылган Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Достор, азыр бул жакта комната болуп көп. Мына жакта дагы отурушат. Ушул жакта дагы атасына, бабасына, ийгисине жада калса Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам атынан дагы курбан чалсылат. Сахабалар "Я Расулаллах, бул курбанчылыктан кандай бул пайда бар?" дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ар бир союлган жандыктын жүнү, кылы канча жүнү болсо, канча кылы болсо, кой сойзоктагы курбанчылыкка, эчки сойзоктагы, төө сойзоктагы, уй сойзоктагы ошонун кылына чейин эсептелет экен. Канча кылы бар, канча жүнү бар, ошончо сооп болот. Мүйүздөрүнө чейин тараза коюлат. Канча этине чейин баш бүт ошол курбанчылык кылган жандыктын канча эмеси бар, ошонун баардыгы тараза коюлат экен. Ali Razılanhu Fatima Razılanhu hanım kayıt otar. Fatima, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan mukamın kurbançılıklarda sen canında turdun deydi. Sen oşol kurbançılık bolganda canında turdun. Kaçan oşol bir tamçı kanı tamat, Allah Teala sen oşolda oşol bir hiç tamçı tamamga çeyin, Allah Teala senin günölöründü, sen niyetinde bilip durar. Şöyle kurbançılık her birimizin moynumuzdağı milletleşe kurbançılık bu 4 canlıktan soyular erkek urgaçı olup 8 bu her bir nesnenin özünün eçki olturan bolsa 1 yaştan jogoru
той боло турган болсо, эгер пародасы жакшыраак тойлор болгон болсо, 6 айлык козулар эгер 1 жаштык тойлордой тең болуп калган болсо, ошол 6 айлык тойлордон башталат. Ошону курман кылсак болот 6 айлык тойлорду. Анан уйлардан 2 жашар уй же 2 жашар бука. Төөдөн боло турган болсо 5 жаштан жогору төөдөн. Ошон үчүн кой менен эчкини 1 адам курбанчылык болот. Ал эми уй менен төөнү 1 адамдан 7 адамга чейин. 7 адамдан ашык болбойт. 1 адам жалгыз уй курбанчылык кылса да болот. 2 адам болуп, 3 адам, 4 адам, ошентип 7 адамга чейин. Тугандар бул курбанчылыкка Аллах Таала айтат, силердин курбанчылыгыңардан эч кандай каны дагы 2 дагы жетпейт, силердин таквасыңарда деп. Ошон бул курбанчылык өзүбүздүн таквачылыгыбыз, Аллахка болгон жакындыгыбыз, Ибрахим алейхисалам кандай Аллах кандай ар бир нерсе менен сынады Ибрахим алейхисаламды. Ибрахим алейхисалам отко өргөттү Ибрахим алейхисаламды. Оттон кийин не кылды? Оттон кийин өзүнүн баласын ушундай сахрага, чөлгө, кичинекей ушул жаңы төрөгөндөн баштап канча мөңгө чейин өзүнүн энеси менен кошуп талага чөлгө таштап койду. Андан кийин койго жетип, 14 жаш болуп калганда, көзгө көрүнүп, колдон иш алып калганда не кылды? Курбанчылык кыласың деп да. 86 жашында Hazreti Ulu болгон Ибрахим алейхисалам эми ошол баласы 14-кө чыкканда, өзү 100-кө чыкканда ошол баласын курбанчылык кылды. Эмелестеп коңдар өзүбүздүн ошол 14-кө чыккан балдар кандай болуп калат бизге? Ошол кандай ошо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай, Аллах Таала ушундай сыноого. Тугандар болуп курбанчылык ар бир aytganda ар бир инсан курбанчылык кылса, Аллахка жакындайт тургандар. Ошон үчүн иншаллах курбанчылык кылайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да ушул сиз менен биздерге да ушундай курбанчылык кылган. Биз да эгер колубузда болуп келген болсо, биз да ушул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атында курбанчылык кылсак болот. Эгер колубуздан келген болсо. Колубуздан келбесе өзүбүз кылайлы. Birovun atından kılaydı, atın özün atından, ötüp ketken atın özün atından kılsak olmalı. Ötüp ketken Müslümanların atından kılsak olmalı kurbançılıkta. Söz inşallah kurbançılıkta var olsun hareket kılayla. İnşallah bu kurbançılıkta bu Mustafa oşul kurbançılık kılgan aldı, 3'e bölüp oşolun bir özünde özüne kaldırıp ekonomi takan bölüş alemi özü cesede bulup takatmasdan bu kurbançılık kılış özü vacip. Anan bunca adamga bölüp beriş, teginçe adamga bölüp berişten bu mustahabiş. Şöyle inşallah bu kurbançılıktan var olsun inşallah hareket kılaydı. Yani bu kurban ayet her bir bu Müslümanların bayramı bir Müslüman köngül kötörüş, bir Müslümanın suyuntuş kurban ayet menen yetimlerden, bir cesirlerden, kembagallardan uşul bayramı kutlap, uşul kurbançılık kılgan insanlarımız menen bölüşüp, Allah'tan köngül kötörüp, köngül kötörө turgan, kutlukтай turgan, жаңы кийим кийдире турган бала чакабызга, ата энебизге жаңы нерселерди алып бере турган, өзүбүз да жаңы кийимдерди кие турган күн бул ушул Курбан айт, Ороз айт иншалла. Мусулмандардын бир жылда болуп турган эки майрамы бар. Бири Ороз айт, бири Курбан айт. Ошол үчүн иншалла бул Курбан айтта көңүлдөр көтөрүп, курбанчылык кылып, бирөөнү куттуктап, бир жетимдердин башынан сылап, бирөөгө жакшы бүт туугандарыбызга, ата энебизге, үй-бүлөбүзгө жакшы нерселерди алып берип, куттай турган күн иншалла. Ya kolpal bu tahu? Bu tahu. Ada sekolah tak? Sekolah kolpal bu saptar apa itu? Mandırırsa namazda başlayalım inşallah.
окугандан кийин сананы окуп 3 жол окуп окугандан кийин 3 жолу кол көтөрүлүп, ана 4-чүдөн үстү кетебиз. Түшүндүңүздөр, бардыңдар? لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. الحمد لله. Allah Rabbi Zat'ta çeksiz hamd sana olsun. Allah Teala şu Kurban ayet gününe yetkirgenine bütün şu Kurban ayetlerin tutak eteriz. Şu Kore'de yaşayan Müslüman bir tuğandardı. Özüsün Tırıstan'дағы Müslüman bir tuğandarımızdı. Şu Kurban ayetlerin bağını tutak eteriz. Şu Kurban ayetler kurbançılık kılgan her bir Müslümandın Allah Teala kurbançılığını kabul kılsın. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala Rasulil Kerim. Elhamdülillah. Bugün Allah Teala mümkünçülük verip Kurban ayet namazını okup aldık. Bugün uşul Kore'de emeklenip жатқан жалпы Müslümandardın жана жалпы ушул биздин жамаатыбыздын атынан бүткүл дүйнө жүзүндө мусулмандар буродарларыбызды Курбан айты менен куттуктайбыз. Ар бир мусулмандын үйүндө тынччылык, барака, молчулук болсун. Жана ушул убакта ооруп аткан мусулман буродарларга Аллах Таала шифа берсин. Ушул илдеттен каза болгон мусулмандардын кабыры нурлуу, ахирети жаннат болсун, түбөлүктүү. Жана ушул илдет менен өтүп кеткен мусулман бир туугандарына, жакындарына терең кайгы менен көңүл айтабыз. Жана ошондой эле ошолордун катарында аалымдарыбыз, устаздарыбыз Чоок Дамыла жана аалымыбыз Абдыгапар Усманов жана да аалымыбыз Саадеттин Дамылалардын үй бүлөсүнө, бир туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул мусулмандын бир кайгысы дагы күнөөсүнө кафарат болот. Бир мусулмандын үстүнө келген мусибат күнөөгө кафарат, күнөөсүн кечирет Аллах Робузат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бир мусибаттын артынан эки жакшылык бар. Сөзсүз иншалла бул илдет да өтөт, бул кайгы да өтөт, жакшы да күндөр келет иншалла. Ошол жакшы күндөрдө Аллах Таала ошол жакшы күндөргө Аллахтан насип кылсын жеткени. Бүгүн ушул Курбан айт күнү мусулмандардын бул кайгыга сала турган күн эмес, мусулмандардын көңүлүн ача турган, көңүлү көтөрө турган, жаңы кийим кие турган, жетимдерди сүйүндө турган, жетимдердин башын сылай турган, коло коңшулардын көңүлүн көтөрүп, коло коңшулар менен өтө турган күн Курбан айт күнү. Ушул Курбан айт күнү курбанчылык салган мусулмандарды Аллах Таала курбанчылыктарын кабыл кылсын. Аллах Таала кандай ажыр соопторду атайса ошолордун толугу менен Аллах Таала ажырларды берсин иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Allah razı olsun. Assalamu alaikum. Hurmatlı cemaat, cemaat namazın okup çıkıp geçti. Ben sizlerge bu mescidi kıskaça görüp tanıştıra keteyim. Bu özünüzler жақсы bilesizler. Bu mihrab cuma okulat bu yerde. Bu жақта Kur'an jana hadis kitaplar, mikrofon jana şunday gerekli tesbihler jana başka bardığı var. Bu жақта
кондиционер. Bu аябай ысык болот. Saat 7:30 болду. Намаздын убактылары. Шундай достор, бул жакта бүгүн намазга 200дөн 300ге чейинки адамдар келди. Азыр мен бул жакта дагы бир комната бар, аны да көргөзүп коеюн. Бул балкон. Балкондан кийин киргенде экинчи эшик. Мына көрдүңүздөр, аябай чоң. Бул жак бош. Ушундай курбан айт, болсо орозо айт, ифтарлыктарды ушул бөлмөдө өткөрүшүп турат бул мекендештерибиз. Ушул жакта азыр дагы ушул жакта намаз окулду. Андан кийин бул өзү основной мечит бул жак. Сиздерге муну түшүнүктүү болуш үчүн тартып көргөзөйлү. Мына мен сиздерге бир дагы эстетип көргөзө кетейин. Бул күллер жана бул антисептиктер, колдоруна сейип, жана бул жакта маскасы жокторго маска бекер таратылып, курбан айт намазы окулду. Ошондой эле бул жакта бул эмне таксыр? Бул температураны текшерет, текшерип туруп, мени текшерип коюңуз. Канча экен? 36,7. Бул нормальный, эч кандай температура жок. Жакшы. Бул жака ошол текшерип келген адамдардын ат фамилиясы жазылып атыптыр. Мен ошол күндө канча температура чыккан болсо ошону жазып коюу. Бул жакта полный ошол адамдардын тизмеси, температуралары жазылып атыптыр. Иншалла, Алла разы болсун. Бул жакта ошол бул жака көңүл бурсак, бул жака ошол колду жуугула деп мына бул мэрия тарабынан таратылган плакаттар бул жака жармаштырып коюлган. Бул иншалла ушул жерде кызмат кылган балдар. Алла разы болсун бул балдарга дагы. Ассаламу алейкум. Алла разы болсун. Алла разы болсун жигиттерге. Ушул жерде мечитте кызмат кылган балдар. Мечитте кызмат кылган балдар иншалла.